Саламатсыңарбы? Менин атым Байыш. Мен ошо өзүмдүн ошо күбөлүгүм жөнүндө бөлүшүп кетейин дедим элем силер менен. Мен балалык, өспүрүм кездерим Союз учурунда өттү. Ошол айылда туулуп өстүм. Бала чагыман ошол талаа жумуштарына, чарба иштерин жасап чоңойдум. Ошо орто мектепти да ошо айылдан окуп бүтүрдүм. Анан айылдан окуп бүтүрүп, ошол Бишкек шаарына келип, ошо университетке студент болуп тапшырып, ошо университетте окуп калдым. Анан мен ошо бала кезимен ошо көп нерселер жөнүндө ойлочумун. Ошо Кудай жөнүндө ойлогондо, аны ушундай элестетчимин да. Кудай ушундай чоң, мындай улгайган бир каардуу аксакал болсо керек. Улгайган чал болуш керек, сакалдары ушундай өскөн, өтө чоң киши деп элестетчимин да Кудайды. Ал асманда, асмандан мени карап турат, элдерди карап турат, байкап турат деп элестетчимин. Анан ошол өлүм жөнүндө ойлогондо аябай мага коркунучтуу сезилчү. Себеп дегенде ошол өлгөндөн кийин чирип жок болуп кетет, такыр жок болуп кетиш мен үчүн аябай коркунучтуу болчу. Мен өлүмдөн аябай коркчумун. Ал жөнүндө ойлогум келчү эмес. Анан ошол орто мектеп бүтүрүп университетке келип ошол окуп жүргөн кезимде мен ушундай акырындап менде ушундай сезим пайда боло баштады. Жашоо мага ушундай кызыксыздай сезиле баштады. Көп нерселерден ушундай көңүлүм кала баштады. Адамдардан, жашоодон көңүлүм калып, ошо өзүмө бирдеме жетишпей атканын сездим. Мындай боштук болгондой сезилди жүрөгүмдө. Анан ошол ордун толтуруш үчүн, өзүмдү ушул сооротуш үчүн, бир нерселерге алаксытыш үчүн ар нерселерди кылып көрдүм. Ошол бир нерселер менен толтурганга аракет кылдым. Жаш болгонума карабастан, студент окуп жүргөн кезимде жашоо мага ушундай маанисиздей сезилип калды да. Жашоо дагы бир максатсыздай, кызыксыздай болуп калып, анан мен өзүм ошол жашоомдун эмнеге ушундай маңызы жок, элдердин жашоон эмне үчүн жашайбыз деген ушундай ойлор болду. Ошондой болуп жүргөн күндөрдүн биринде жатаканадан ошол курсташтардын бөлмөсүнө кирип, кокустан мындай деген сөздөрдү окуп калдым. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем деген ушул сөздөрдү окуп калдым да, ошо дуалга жазылып туруптур. Аны окуганда мага ушунчалык аябай катуу таасир кылды. Анан мен ушул бул сөздөрдү ким айткан, качан айткан деп ошолордон сурадым. Алар мага ушул бул сөздөрдү Иса Машаяк айткан деп жооп беришти. Мен анан кызыга баштадым. Эмнеге ал бул сөздөрдү айткан? Бул эмнени билдирет? Силер эмнеге аны илип койдуңар анын сөздөрүн деп ушундай сурай баштадым. Алар биз Исага ишенебиз, Исаны кабыл алганбыз деп айтышты. Анан мен кайрадан эмнеге силер Исага ишенип каладыңар? Ал туура эмес жолго түшүп кеткен окшойсуңар, туура эмес ишенимге кирип калдыңар окшойт. Силер кыргызсыңар деп алар менен бир аз тартыштым. Алар болсо мени ошол эле күнү кечинде ошол боло турган Исага ишенгендердин чогулушуна, ошол жыйынына чакырышты да. Мен ошол жыйынга кечинде ошо алар менен чогуу бардым. Алар менен чогуу барып, ал жерде мен Иса Машаяктын ошо жакшы кабарын угуп калдым. Алар мага ошо Иса Машаяк куткаруучу, ал адамзаттын күнөөлөрү үчүн өлүп, кайра тирилген, жалгыз ошо Машаяк экендигин айтып беришти. Ал чындык, өмүр жана жол экенин ошол жерден уктум. Мен да ишенсем, мен да куткарат экендигин билдим. Бирок мен баары бир ичимен силер туура эмес ишенимге кирип калдыңар, силер туура эмес кылып атасыңар деп алар менен таалашып, тартышып, ачуум келди. Адашып кеттиңер деп мен аларды сындадым. Анан ошентип ойлоп, ачууланып, анан кайра ошо өзүм жашаган жатаканага келдим. Анан ушундай деп чечтим да өзүм, алар менен эми мамиле кылбайм, алардын чогулушуна барбайм, алар менен сүйлөшпөйм, туура эмес жакка кетип атышат деп. Бирок ошодон кийин жакшы кабарды уккандан кийин, Иса жөнүндө кабарды уккандан кийин мен ушундай 3 күн бою ошол жөнүндө аябай катуу ойлондум. Ушундай башымда маң болуп калды да. Кудай сүйсө, Иса Машаякты биз үчүн жиберген болсо, ал кандай болуп калат? Аны кабыл алыш керекпи, кабыл албаш керекпи деген ушундай ойлор пайда болду. Же мен башым ооруп калгандыктан булар мага ушундай дуа окуп койгон жокпу, гипноз кылган жокпу деген да ушундай туура эмес ойлор кетти. Анан жанымдагы кээ бир ошо тааныштарымга айтсам, ошол Исага ишенгендердин чогулушуна бардым, Иса жөнүндө айтып берди, ушундай деп айтсам, алар
ал жака барбай эле кой, сени ошол жака тартып кетишет, туура эмес жака кетип каласың деп да айтышты да. Мен да аларга тил алып ообайм, барбайм деп сөз бердим. Бирок бир нече убакыттан кийин, бир нече күндөрдөн кийин, бир нече жумадан кийин мен кайра эле ошо Исага ишенгендердин жыйынына баргым келди да. Алардын ошол жакшы кабардан айткан сөздөрүн, Инжилден окулган сөздөрдү ушундай уккум келди. Исанын айткан сөздөрүн дагы уккум келчү. Ошондуктан мен ошол Исага ишенгендердин чогулушуна, жыйналышына бара баштадым. Бир жылдай ушундай барып, ошол жерде алардын ошол сөздөрүн угуп, Инжилдин сөздөрүн угуп, Исага ишенгендер менен сүйлөшүп, ошондой ойлонуп жүрдүм. Анан Кудайга да ушундай сыйына баштадым, табына баштадым, Кудайдан сурадым. Кудайым мага ошо чындык жолун көрсөтчү, мен адашып кетпейин, мен ошол чындык жолун билейин деп. Убакыт өткөн сайын мен ошол Иса чындап эле чындык жол экенин ошол биле баштадым. Ал Кудайдын уулу, куткаруучу Машайык экенин түшүнө баштадым. Кудай өзү мага акырындап ушундай түшүнүк бере баштады да. Анан мен Исага бир күнү ушундай сыйынып, Теңир, мен сага ишенем, сени өз куткаруучум жана Теңирим деп кабыл алам. Мен жашоомо кир, мени кантип өзгөртүш керек болсо ошентип мени өзгөрт деп сыйынып, Исаны ошо жүрөгүмө куткаруучум жана Теңирим деп кабыл алдым. Исаны ошол кабыл алгандан кийин бир канча убакыт өттү. Мен ошо Исага ишенгениме көп жыл болуп калды. Албетте башында ошол туугандар тарабынан, достор, тааныштар тарабынан ушундай түшүнбөстүктөр болду, каршылыктар болду башында. Бирок каршылыктар болуп аткан убакытта, ушундай кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр болуп аткан убакытта кантип жооп бериш керектиги жөнүндө Иса өзү айткандай, эмне айтабыз, кантип айтабыз деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет. Анткени силер эмес, силер аркылуу атаңардын руху сүйлөйт деген ошол сөзү орундалып, мен аларга ошол туура ошо жооп бергенге Кудай өзү мага ушундай жардам берип атты. Ал Кудайдын руху ошо башкаларга мен аркылуу ошо сүйлөп атты да. Мен ошону сезип аттым. Анан ошол каршылыктар учурунда ата энелер, жакын туугандар, тааныштар да башында ушундай мен жана айткандай каршы болушту, түшүнбөстүктөр болду. Бирок алар ошо билбестиктен, түшүнбөгөндүктөн каршы болду да. Бирок керектүү айтылып аткан сөздөр убагында берилди. Ошо мен аларга туура жооп айтканга Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берди. Ошо Исага ишенгенден бери көп убакыт өттү. Азыр мен ошол үй бүлөм менен, аялым, балдарым менен баарыбыз ошо Иса Машайыкка ишенебиз. Мен ага ишенип калганыма эч качан өкүнбөйм. Теңир мени жашоомду баталады, ал мени калтырган жок. Ошол айтпадымбы, ошол жаш кезимде эле өмүрдүн ушул мааниси, маңызы жок болуп, ушундай жашоо кызыксыз сезилчү деп. Кудай ошол менин өмүрүмдү мааниге, маңызга толтурду. Ошол жашоого болгон үмүт, умтулуу, тынчтык, кубаныч, үмүт пайда болду. Жашоом ушундай бир ошол маңызга ээ болуп, ушундай кубаныч алып келди да менин жашоомо. Ал өзү айткандай, жана урдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет дейт. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим деген да Иса. Мен ошол ашып ташыган өмүргө мени ээ кылды. Мен ошол өмүргө ээ болуп калдым. Мен ошо Кудайга ошо ыраазычылык айтам. Исага ишенип калганыма аябай кубанычтамын.